ушул бакчачылыкка кызыккан адамдар келип отурасыздар бу жердечи. Белек, арзекелер, аксакал башы менен бүгүнкү коржо күнү келип отуруп, бу жерде ушу үйрөнөлү деп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Биринчиден, урматтуу абалар, агалар, инилерим, ороз айында жолугусабыз, туткан жолдор кабыл болсун. Şu менин келген себебим сиздерге. Билесиздер, мен ушу Госекет инспекциянын алай чоң алай машиналарды башкармаганда иштейм. Ал жерде эми экологиялык техникалык коопсуздук дегенде уже белгилүү болуп турат да. Экология деген бул жаратылыш. Мындай айтканда, биз жаратылыштан эч кандай бөлүнүшкө мүмкүн эмес да. Жаратылыштын койнундагы адамбыз биз. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мына жаратылышка көп көңүл бурбай келатат. Жаратылышты биз сактабай келатабыз. Мындай айтканда, ушу жаратылышка бир илгерки биздин ата-бабалардай мамиле кылбай калдык. Жаныбарларга болсун, өсүмдүктөр дүйнөсүнө болсун мамиле кылбай калдык. Мен баштан айтайын сиздерге. Мына буга чейин 150 жыл, 200 жыл башта ушул эле өрөөн, биздин коордун ушул өрөөнү, мисалы токой болгон. Жаныбарлар да болгон, өсүмдүктөрдүн бар жок түрү болгон 200 жыл башта. Эми жашоо шарт, ошол мезгилде кыйын болгон жашашат. Мындай айтканда 12 ай бою жолсо 365 күн биздин ата-бабаларыбыз өсүмдүктөрдүн баарын тамак ашка от жагып колдонгонбуз. Бирок ордуна эч кандай өсүмдүк отурган эмеспиз да. Жаныбарлар да ошондой эле, ушундай баягындай жок болгонбузда, бүгүнкү күндө мен бир сизге факт менен айтайын. Атекенин маңдайында арча жылга деген жылгабыз бар. Өрөө ойлойт, буну какшытап койгонбу дейт. Арча жылга деп бир тич чугурга арча жок. 100 жыл башта, 80-90 жыл башта биздин ата-бабаларыбыз ошол үй, тамды дагы, отун дагы ошол арча жылга алган экен көрсө. Көрдүңүзбү, бүгүнкү күндө бир бокты жылаңач болуп калды да. Мындай жалпак тилмен айтканда. Ошондуктан биз мына азыр жашап аткан жерибиз мындай айтканда бейиштин эле төрү десек болот да. Жакшы көңүл буруп, жакшы ураган жыгачтан жаш будан тилеп сайып койсок ошо көктөйт деген сөз. Мусулман калкыбыз баарыбыз билебиз, Алла Таала пандаларын жаратканда баарына бирдей карайт экен да. Сен негерсиң, сен оруссуң, сен кыргызсың дебейт экен. Бир эле мисал факт мына. Аравияда көл жүрөсүттөр, бул жүрөсүттөр толук кум. Бирок байлыктын бар жердин тагында. Бизден бай жашайт. Россияга барсаңыздар көкөлдөгөн саз. Ал жерлердечи токой бар, саз жерлери бар, бутулдап турат. Байлыктын бар ошол жерде. Нефти, газ бар ошол жерде. Бүгүнкү күндө биздин аларда кем болгон эмес, Алла кылачы, мына кыргыз бөлүдө. Мынандай жер ал жерде жок. Аравияда жок, Россияда жок. Бул жерде мөмөнүн бар жок түрү болот. Ушуну эмгектенип жасаган адамдар аз болуп атат бүгүнкү күндө. Мына азыр биздин чогулуп аткан себебибиз, баарыбыздын мен сиздерди чогултуп аткан себебим, мына тоолуу өлкө болгондон кийин Кыргызстан, биз да тоонун арасында жашайбыз да. Биз эң көңүл бурбай атканыбыз мына деградация деп коет. Мындай айтканда көп жылдык чөптөр жер үстүнөн жок болуп кетти. Мына ушул жерде эле мен айтайын, акыркы 30 жылда 30 жылдагы немени мен өзүм атай 10 жылдан бери издеп көрдүм да. Мына төтөпан деген бар эле, аябай көп чыгат эле. Жок. Ширингүрүч деген чөп бар эле. Жок. Чамөрүк деген бар эле. Жок. Ысмалак деген бар эле. Жок. Жапайчы төктөр бар эле. Жок. Бул ушу менин 30 жылдагыдан 5-6 чөп бүгүн жок. Болса дагы аз калды. Биринчисинен гана калды. Көрдүңүздөр, эгер ушинтип отурган болсок, жадыга ушундай майлап отурган болсок, 20-30 жылда Кудай беттин нары кылсын, онда биздин жердин бар жылаңач болуп калат. Анда мал да бага албай калабыз. Жылаңач болот да кызарып болот. Көрдүңүздөр, жер уже жылаңач болуп, мына баары жерлер сүрүлө баштады. Мына биз мына жерлердин сүрүлгөнү баягы адамдык фактор гана ошол жерде бир неме болуп калса, табылып калса, ошол гана неме болот да. Бизде мына будалык алыкпетинде болду, жер сүрүлө турабы, адамдар басып калды. Күлчөдө музбулакта болду, өзгөндө болду, сузакта болду. Ал жерде человеческий фактор деп атат. Адамдар алдында калып кетип анан эме болду. Ал эми мына жайыт жерлерибиз, чорун жерлерибизде эч ким айтканда жокпуз, жок жака айта да албайбыз аны. Ал жылдан жылга көбөйүп атат. Туурабы аны? Арызданганда деле, ал неме алганда деле эч ким жардам да бере албайт айгачы. Ошон үчүн мына өзүбүз ушул жерден башташыбыз керек да. Байлыктын баары ушул жерде турат. Эгер биз үй бүлөлүк экономиканы көтөрөбүз десек, биздин балдарыбыз, биздин урпактарыбыз жакшы жашасын, байгер жашасын десек, азыртан киришибиз керек. Мына тоого, мына суу чыкпаган жерлерге дагы азыр 2 куманы мен сизге көрсөтөм. Ошонун негизинде
ешқандай суарбай тұрып түшім алсақ болады да. Бізден алайда ең алай өренді өрік, қайнолу, жаңғақ, мисте, бадамға ыңғайлы жерлер. Жоғарғы зонамыз бар, ал жаққа шірканақ. Шірканақ десіле біз жапай шірканақты көріп елестеттіміз, болмайды деп. Жоқ. 2-5 шірканақтар бар. Гиластар чоңдығы, Оренбург обласы бүгінгі күні дүниеде. Объективный масло деп қояды. Ошол шірканақтың майы бойынша ең дүниеде алдыңғы орында тұрады. Ошол жерде жалаң совхоздары жалаң шірканақ егеді. Эфир майы бар да. Ең оңай жинайды. Көрмесіздер, телевизорда көрсетіп тұрды, мынандай бір 200 граммдық ящигі болады, мындай. Мойынға сат, қайтысы болады. Жанына барында кіркіп кетеді, мынандай қылып, кіркіп, қолындағы тигізбейді. Өте оңай. Біздің мына жоғарғы 3 төгірген алып, содан жоғар жақтарына шірканақтар өсіп тұрмай ғой. Чоңалайдың ошол жақтарға 2-5 шірканақты егіп, үй бүлөлік доходты көбейтсек болады да. Бұл енді келешекте бұлай бірсе жасала тұрған еш. Башқа жол жоқ бізде. Біз алай өрендағы альтернативалық, малға альтернативалық жол бұл мөмөлі бағдақтарды өстірсек, ошол альтернативалықтағы ешқандай шығымда кетпейді бұға. Оңай неме қылсақ болады да, үй бүлөлік көтерсек болады. Мал бойынша да бірсе айтып қояйын сіздерге. Бізде алайда ашығын айтыш керек. Ауа менен су бекер малға жазып бізде. Ауа бекер, су бекер. Қалғанын бәрін сатып келіп отырмыз. Шөп сатып келіп отырмыз бі? Жем сатып келіп отырмыз бі? Вакцина темір сатып отырмыз бі? Біз үш жағын елестетпей жатамыз да. 20 қойыз болса, 10 қосы толки өзінің тойытына кетіп отырады. 10 қосы тірсілге кетіп отырады. Бірақ шындайды да. Егер біз еліміз бай болсынсақ, әрбір үй 100-ден қой, 10-ден уй, 10-ден жылқы болуш керек та. Biz oşoğa cerviz cevap veremiyor, bu ülkede cevap vermeyi tatta, cerviz. Eğer her bir ülkede şunun mal olganda, onda bacağı satып alıp kalağız bugün. Emi, Topatar жеріне өтөйін сіздерге. Мынау, мен бүгін баяғы сіздерге ықма өтөйін деген ықпам. Жүн бойынша, да бұл. Жүн, азыр талан бар жүн болып кетті. Арыз білеміз да, 40 көйлер талап жасауыз, анша-мұнша, ішіне сойыс адамдар бар, бөң қойып отады, жебет деп қойып отады. Ол болса, мал шөппенен қошы жеп, башқа жана тығылады. Алайға барсаңа да ошында, бидің жайлылары да ошында болтады. Ошол еді жүнді, азыр месірі көшетем, ошол көшеттің тамырын үстіне басып тұрып, анын үстіне су құямыз 10 литр. Андан кейін ошол шыққан топырағын қайта үстіне бастырып, қойғандан кейін бұл жүндік сапаттан өтеді дағы, бұл иіздік сапаттан өтіп қалады. Иіз деген нәрсе, бұл оңай олтың құрғабайды да. Азырқы 15-20 см топырақтың тағында қалады, анын үстіне от жаққанда дағы құрғабайды. Атайла от жаққанда құртала бастады. Біздің алай районында ең ысық болғанда 26-27 градусқа сыйды. Бізде қалған уақыттарда мейілінде 24, 25, 23 градусқа болады. Ең ысық мезгілде. Мысында салқында өте ыңғайлы біздің. Бірінші бұл жүн ошол баяғы нымдылық сақтайды. Баяғы жаңбырдан, қардан нымдалып тұрып, губка сияқты болып өзді сақтап қалады, ошол жерден тамыр ала береді. Пока жүн 10-15 жылға шейін чирбейді дағы, 15 жылға шейін ошол өрік, қайнолы, жаңғақ баяғы меште адамдардың бары тамырлары тереңге түсіп кетеді. Тереңге түсіп кетіп, ысықты тоғытпай қалады. Суының барын жерден алып қалады. Бұл бірінші жағы. Екінші жағы. Біздің топырақта иоттың составы өте аз. Иот деген элемент бар, білесіздер да? Иот деген элемент бұл адамға дағы, мал жануарға, өсімдікке бәріне керекті элемент. Біздің топырақта аз санда ғана. Ал эми жүнді 90% иоттан тұрады, 100% иот. Білесіздер да, илгери баяғы біздің чоғандарымыздың ұшында шапаттай құрмыш солатылы. Құрмыш сөз солатылы. Бұл иот да. Bir жерін қанаса кесі болғанда чоғытыға тилдергенде шарт құрмышыны күйгізіп тұрып басқанда тоқтайтылы. Медицинада иот қолданады. Вот иот составы ошон үчүн баягы мөмөлү азыркы көчөттөрдөгү иоттон мындай айтканда иоттон иштетпейт да, алчы. Постоянный иотту ошол питать этип турат. Себеби биздин топуракта аз болот го иот составычы. Көрдүңүздөр эки жактан пайдалуу болуп атат. Андан кийин бүгүнкү баягы таланын бар жүн болуп атат. Ошол жүндү будан бияка чогултуп баарына келип биз өзүбүз ушул баягы үлүшкө тийген жерлерибизди, жайыт жерлерибизди азыркы мен айткан 5 багаттагы мөмөл багаттарга эгишибиз керек. Себеби бул жолго өтпөсөк биз
Başka alternativ alayda жол жоқ. Мөмөлүү багдаттага сөз өтүшүбүз керек. Анан кийин ошол өкөнөт тең түшүм алганда, малдан да өкөнөт тең түшүм алганда, анан билет ел кайсыга ооп кетсинчи өзү. Кайсыга эмгек аз кетет, кайсыдан прибыль көп түшөт. Аны кийин 5-6 жылдан кийин уже ел өздөрү баягындай кылып каалап неме кылып алышат да. Талашалап алып. Анан мен эмне себептен мына 5 өзүмгө токтоп атам. Биринчиден мына жаңгак, өрүк, кайнолу, миштеп адам булар как боло турган өсүмдүктөр. Как боло турган өсүмдүктөрдү сактаганга өтө ыңгайлуу. Ташыганга ыңгайлуу. 3 айлап пароход менен Америкага сат. Чирибейт, иштенке болбойт, туурабы? Мен салыштырмалуу алмурттарга салыштырып айтып атам да. Кыштын күнү поезд менен тассак да эч кандай неме болбойт, коркунуч жок да. Как болгон неме бул коркунучсуз тассак болот. Сактаганга да ыңгайлуу. Жесең азык. Урсаң тойгозот. Өрүк как жесең дарылык касиеттери өрүктү азыр медицинада айтып атат. Эми жүрөк оору көп болуп атпайбы атат биздечи. Ең күнүгө 3-төн 4төн как өрүк жеген адамдын жүрөк оорубайт деп атат. Бул эң туура, медицинада айтып атат буну. Анан мына кайнолундагы медициналык жактан аябай чоң дарлык касиети бар экен да. Азыркы көп адамдардын өтү ооруйт, же болбосо өтүн алдырган адамдар. Прямо медицинада өттүн ташын талкалап эрите турган прямо дары укол жок да. Айтып атат, ушул кайнолунун согун ичкенде кайнолунун кагын жеп атат. Ошол өзүнүн баягы денеге сиңгенде өзүнүн баягы немеси менен секин баягы топтолгон, коюлган өттүн немелерин ташын эритет да. Өнөр эгер биз балдарыбызга ошолорду берип үйрөтсөк азыртан баягындай Кытайдан келип, башкадан келип атат бир шилендиши баягы немелерди берип атпайбызбы, конфет, печеньелерди. Ага эмне кошулуп атат, эмне болуп атат, эч ким билбейт. Кудай эле сактасын деп коебуз бизчи. Кудай сактасын деп балдар ыйлаганда бере коебуз. А наоборот, биз ошо кактарды сактап берсек балдарга, ден соолугуна да пайда болуп атпайбы? Экологически таптаза, ден соолукка пайдалуу, туура балар. Мындай кылганда туура бекен бул немеси келечеги мындай жасасак боло турган иш бекен өзү. Боло турган иш. Эми мына карап көрүңүздөр, биз ушундай бейиштин үстүндө туруп ушуларды кылбасак, анда билбейм кандай десет. Мына оңушулук Кытайды карап көрүп атабыз, баргандар бар, ошо жердеки көрүп келгендер бар. Бир тоону, шагылбы жерлерди тупурак ташып жер кылып атат. Жер кылып туруп, жонуна чыкта менен, кап менен ташып алып, ошо жерге биз айткан мөмөлдөр актар эгип атат. Көрдүңүздөрбү? Бизге толку мына окуучу балдар азыртан үйрөтсөк ушуларга келечекте ушулар баягы үй бүлө күткөндө, балалы чакалы болгондо ушул жерден билим алып алса, ушу көчөттөрдү отургузганды билсе, кыйыштырганды билсе, чикенкелаганды билсе, бул эртең жашоосуна керектүү нерсе да. Кудай буйрса, биздин мына экология инспекция мына быйыл баштадык. Мына 2 мектепте курулду, 2 мектепти баштап отурабыз. Элерге дагы көбөйтүп, ушул баягы эгүү жолдорун, чикенкелаган жолдорун, кыйыштырган жолдорун үйрөтөлү деп атабыз. Кыргызстан баягы Кыргыз жаратылыш коргоо фондусу алар өздөрү айтып атат, биз ошо айткан көчөтүңөрдү bundan кийинки жылдар даярдап, зарен даярдап, ошо айткан мектебиңерге элдерге апарып берели деп атат. Бул жакшы нерсе да, биз ошол жаратылыш коргоо фонду менен тыгыз иштесек, бизге керектүү азыр айтып аткан немелерди зарен алып алсак, жазалды менен эксек, бул жакшы нерсе да алар. Туурабы? Анан мына жерде биология мугалимдери бар да. Туурабы? Сиздердин түздөн түз ушу сабагыңарда ушул жерде теоретик сабакты мектептен өтүп, практически барып ошол жерден көрсөтүп, эгилгенин көрсөтүп, жылда дагы чоңойтып эгебиз. Анан чикенкелаганын, кыйыштырганын үйрөтөбүз. Балдарга үйрөнсө, эртең бир күн ушул балдар өздөрү мичирим болуп чыгат. Бул мындай айтканда өздөрү чоң илим. Түшүнгөн адамгачы, илим. Бир соттон экинчи сот пайда кылса болот. Мындай жапайы өсүмдүктөрдөн ошол жерден кадимкидей эле баягы өзүбүз эгип аткан немелерди алсак болот. Бу жердечи мөмөлүү багдактардан. Ошон үчүн урматтуу бүгүн семинардын катышуучулары, балким мен сиздерден үстүртөн айтып койгондурмун. Ушул түшүнбөгөн суроолор болсо, балким мына өзүңүздөр жасап, же өспөй аткан убактар болуп калабы, же болбосо тура эмес көчөт алган убактыңыздар барбы? Ошого окшогон ушу бүгүнкү семинарга тиешелүү сурооңуздар болсо, берсеңиздер азыр, мен жооп берейин. Анан кийин биз практический жагын өтүп, ошол жерде эккен ыкмаларды көрсөтөлү. Lan, badam var.
Var özü tapsa oğlum. Turayın var mı? Ha? Olsa bunlar. Ulan cevap var ki hayır da. Uzakta var ki. Adam. Bana almıyorsun. Ama dayarımız da var özü. Ama cirdi birinci yaman tayarda aldık biz. Tereyin digin. 25-30 santimetre terendikte. Mına ol badam göçöt, şirin badam. Atay kayrakı jerge su içip turgan ösümdük, suyunu kem içet. Biz emi bu jerge mektepte turasında su çıkmagan üçün yemin uşul göçöttörдү мына жаңы ыкма менен эгип атабыз. Бул ыкма мына көчөттү жерге отургузгандан кийин мына көрдүңүздөр. Мына бул жүн. Мына талаада жаткан жүндөр. Ар бир көчөттүн түгүнө 3 килограммга чейин жүндү салып мына жүндү ороюбуз үстүнө мынандай кылып туруп. Топурак таштабай туруп мына. Жерден кийин тамыр, анан кийин жүн болду. Көрдүңүздөр да? Мына 3-4 килограмм жүн же. Мына ородук да мындай кылып. Эми мына сууга бул бир эле жолу отургузутканда гана 10 литр суу куюлат. Андан кийин 30-40 жылга чейин түшүн берсе, эч кандай суу ичпейт мына. Сууну куябыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына бул жерде бүгүнкү азыркы биз салган жүн өзүнүн сапатын жүн эмес, кийизге өттү. Уже кийиз болуп калды жүн. Мына жердин суу болду да мына кийиз болуп калды. Күрөкпүмү? Эми ушул эле жүндүн үстүнө өзүнүн чыккан тупрагы бар го, тупракты таштайбыз мындай кылып. Мында таштаган мезгилде сөзсүз трамовка кылыш керек. Трамовка кылганда ичинде абадагы калбайт, абадагы өтпөйт. Мына бая көрдүңүздөр да уже 10 литр сууну жүн өзүнө сиңирип алды. Нымдуулук. Мына калган тупрагын дагы ушундай кылып таштап, Bunday qo'shimcha suv quyib tursa bo'ladi deydi, keragi yo'q bu. Yo'q, keragi yo'q. Bo'ldi, aytdim o'sha. Bir эле жолу Qayraqtırib qo'yasiz. Bir эле жолу suv quyuladi. O joyinda Şunu aytganim, kiyim bunday avgust sentyabrlarda qo'shimcha. Eğer özünüzlerge işenbey, vaktыңыздар bolsa, iyulda bizde öte ısık bu çörek mezgilde oşundu davirçilik kuyup koyuyorlar. Uşunçalık ele. İşenbeysiz. Oğa çeyin. Ona iki jolu qo'yg'ila. Birine bir jolu qo'yg'ila, birine qo'ybay qo'yg'ila üçtek. Anani aytadi. Eksperiment bo'ladi da. Mına uşul ıkma menen bıltırma 9 bulak ayından Bektaşlardan biri ana moynok dep koyup ko. Moynok egip oşol жерде как раз көктөтүп атат. 4 көчөтүндөгү жүн жетпей калган экен, алар урап калыптыр. Жөн эгип койгон экен. Ал мойнок бизге караганда эптин ысык жер. Көбөйбөт жерди алчы. Мына көрдүңүздөр да болду. Азыр эми будан кийин жамыр жайт, кар жайт, башка жайт. Мына ямага түшөт. Түшкөн нымды жүн өзүнө сорулат дагы тамырга бере берет да. Ошон үчүн сууганын да кереги жок. Ушул ыкма менен биз мына тоолорго пон ексек болот. Себеби бул тоолорго суу дагы жок, Kırgız'ın işken bu. жок. Я, Resar Kırgız'ın işken, Jalkon işken. жалкон иши экен, кыргыз иши экен. Ошон үчүн сиздерге Балаңayam jaman görünmesin. жок, жок. Кырктын кереги жок. Özün çuvaşın Себеби мына биздин жерлерде гүлдүк атмыр, кара топурактуу семиз жер. Удобрение да олар. Кырк ошондо оралыңыздар. Себеби кырк дозасы көрөк болуп калса, тамырды күйгүзүп дагы коет болчу. Кырк ошот экен деп кошо бермеңиздер. Өзү эле болот.
Koğuştan bayakında kızıl toprak, onda kızıl toprak jeri bolup kalsa, oşol jerge kara toprak, je bolmasa 40 boşta bolot, azrak. Aralashtirib qo'ysa. Sen bu badam öte semiz yerda demek albayt bu. Bilesiniz ana Күнгөйдүн bari badam. Bravo, hiç kандай köyü çok başkaça ösütpayбы. Ya badam kapkara taşın üstüne mön veriyor. Sanazır, mınау немесинчи тупрагын калтырбаңыздар себеби мына уклонуна карап туруп неме кылып койсоңуздар анча-мынча суу толсо жамгырларда көлмөк болуп калат да өзүнө. Bitiren yolana erişiyor. Мына көрдүңүздөрбү дагы кимде кандай суроо бар азыр эккен боюнча мына ушул боюнча түшүнбөй калдыңыздарбы же кээ бир жерин көрбөй калдыңыздарбы анча-мынча кийин келгендер үчүн дагы бир дегип көрсөтөйүн. Mına kızlarga görüyoruz. Ana kızlar görüyoruz. Мындан кийин чоңураак таштар бар, май таштар көп болбойт, чоңураак таштар. Ya çoğrağına yapıyorsun. Ulan aynen yapıyorlar. Var ya, birinci sizlerge hazır. Yakınlara gelivergile. Geldiğinizleri barыңыздар. Birak geldiler. Ne sebepten taşmayan eği ıkmasını gösterdik hazır. Kevir yerlerde taştaq yerleri var bizdeçi. Aytağız bu taştağa keyin işlerse bol boyut, ısık deyip kalabız da. Bravo. Onday yerler bizde min getirip жатат Kırgızstan boyunca. Taştaq yerge dağı taş beğen ösürsek болады. Oşolla ba jün karmagan nındı taştağa karmaydı. Kanday karmaydı değil mi? Azı göçötüyor. Mına göçöttü. Gelgile. Mal göçöttü ha. Janagını badamdın göçöttü. Sıra sizler elestetki de bu saylı bir taştın arası, taştı yer. Elik desen taş. Ağızdaki taşlarda ters gidedik de. Oşanı kantip paylığını alacaksın taştı. Oşal özünün kazılgan tuprağın salabız kayra. Tamırın üstüne. Sal tereyarak bolup kalıp da bana. Tereyağı desmiyorsan? Sal köşüsün. Tamırını alayım. Sağlı da kadar koç olsun bey. Sal bir ömür demek pazarla demek fazla. Gol değil. Hazır çocukta açıyor da bu kaç ya? Buna. Ha. Mınауны кадимгиде тупрактан отургуздук. Эми баягындай эле суу куябыз дагы. Буга жүн салган жокпуз, көрдүңөр да? Мына. Кайра bu yerде баягы алдынан чыккан топурактын баарын кайта колдонобуз өзүнөчү. Мына топурактардын баарын ямаға толтырабыз. Мына жерде яма түп-түз өрөөндө болот. Ananda yama olmuş керек екен бунда. Köçetin nemesine karap basız gerek. Hazır elestетпесе да, bir yer kayrakı yer, taştуу yer, say yer ha. Oşonda elestetkilde bir yerde. Mına kadimkideyle bekitebиz. Dağı bayakınday hava girip kalbasın, hava kalıp kalbasın. Suysal koyarak bolup ketти. Yeni taşlap geldi. Buna taşlardı kayra ayılmasından da taşmaya bir gidecek o zemi. Göç öttün. Gördünüzler mi? Bunlar siyette taşas sünbey. Lacer gibi tutar. Ağzı taştın
атқарған милдеті мен ал ташты қойып біткеннен сіздерге айтып беремін бір жерде. Sıktıkça daha böyle bu. Taginden nımdılıkты сақтайды. Бақа кіріп алсаң, оның сайын сақтайды. Baka can girmeyte çek şimdi nunga giret de. Та бар таштап келді. Мына тастаған Sonra taşıp geldi. Ara bu ha. Bu şu nasıl taş varmış. Мынау таштың қасиеті жаңбыр жағанда сөзсіз мынау таштың арқылы таш арқылы нұн түседі. Таңнатшы. Үн тигенде ташты мына 2 қатмары ғана, 3 қатмары ғана, 3 қатмары жетпей 2 қатар ғана қорғайды да, қалған тағындағы нұнды испарение қылмай тас сақтап тұрады. Түсініңдер бе? Ишенбесеңер чорық мезгілінде осындай ташыма жерге барып парылан қазсаңар, үн ысық мезгілде. Алдында сөзсіз сөлжан менен нұн жатады да, шындай ысық мезгілде. Bir рет таштың алдында. 3-4 қатар ойлы отпайбы. Көрдіңдер бе? Егер біз талаға ұшын еккен болсақ, талаға. Мынау жер орындалып қалды да, мынаяғы мал жеп кеткен ұшыдағы нар жағына мал тиелбайттағы секін күш келіп, күш алып келіп, жылына көтеріп отырып, bir уақытқа келгенде күш алып кетеді да, көрдіңіз пайдасын таштың. Birinci nımdılık sақтап қалады taş. Екінші малдадан қорғап қалады taş. Көрдіңіздер бе? Мен азыр Беляка тура памда тұр. Мен сіздерге фактын айтып берейін. Мынау Мырза Ибраим Нұрмат деп қойды. Менің класстас досым болады. Ошоның чоң атасы болған палван, Мырза Ибраим палван деген палван болған. Шунun өрігі бар екен. Мырза Ибраимді дөбесі деп қойды. Ескі үй тұрады қой, ошоның жоғжанында өрік тұрады. Ошол жерге барып көрсем, өріктің, 4 өріктің немесінде, ортасында қалыңда үшінші таш бар екен. Таш, mesela sörüçe taş, sörü kılıp koyuptur taştı. Çoğun taşlar dizip üstüne mayda taş. Bana Nurlan'dan soradım, Nurlan buna taştı. Ne bitip koyuyorsa desem, ben çoğun atası palvan kişi olan iken, anam palvanda ilgili özünü suutup ayakına yapgan da, gün açık mezgilde talpağan akbeli taş üstünde jatkan eken, jatıp, anam gün neme olganda girip edeti günler, gün jagandachı. Oşol жерді қарасам, айлан астына вообще дөбе жер екен, өмірі арық шықпаптыр. Өмірі арық шықпаптыр. Еми, ошол ықма менен, баяғы өріктің азыға чейін түшін беріп отқаны, ташқа сіңет, су, қышы менен жазда сіңет о жерге, алды жай менен ным олтыраттағы 4 өрік күшінде болып қалған, еш су ішпей ошол жерде түшін беріп отады. Көрдіңіздер, практически Шемесекте тағы көсөндер болады ошо жердечи. Көбүм не себептен оны ал балким ал киши действительно салкын деп баягы бөлөкөдө отурганда жасагандыр, сөз чыгып. Бирок мынягына караганда илимий жакталганда суу дагы бериптир да. Ошон үчүн азыр силерге практически немесин көрсөттүм да. Ошон үчүн мынандай таш менен эксеңиздер, бул дагы өтө баа суу барбай эккенге түшүм алууга өтө ыңгайлуу. Inandыңыздарбы? Inanmasаңыздар дагы жооп берейин. Inансаңыздар, онда урматтуу семинардын катышуучулары ушул ыкманы сөзсүз колдонуп эгиңиздер. Мына колдон келе турган иш бул. Эч кандай илимдин кереги жок буга. Суунун кереги жок. Суунун кереги жок. Бир эле жолу суу арасыздар, 10 литр суу менен калган ушу Удадан тилеп, баягы малдан коркуп алса 5 жыл, 6 жыл. Андан кийин өзүнөн өзү түшүн берет өмүр бою. Doğru. Başka soru var mı yok mu? Senek abi özü uşul ıkma jaktı. Yaktı mı? Keo ana karaganda organda uşul orulbaydı da. Orada atayım etti. Ulan mınanda taşlı жерге taşlı yüktep barış kıyın da. Taşlı жерlerge, taşlı betleri bulat, taşlı kokları bulat. Oşol жерге kuruşlu ekma ben eğinizler degenim. Cündü ekran bulat. Cündü mınanda taşlı жерге aparıp yakında eğinizler. Eki ıkma diyen bu turmuşta koldan ıkma. Eki ıkma benen büyük günde düşüm alıp atat. Elder. Çoğundorun ondan da kılıyor. Aydar abi bundan da kılıyor işkiri. Seneke kayak oylap taptı bunu. Kimler qaysı mamleket? Ең тура суроо ушунча болуп калды мында айтып коеюн. Мени менен немеде Жалал Абад курортунда Баткенде бир чал ошо жатып калдык. Анан ошол чал айтат, мен да ушундай көп кызгам да, Баткенде өрүктүн кандай жакшы сортун тапсак болот. Сиздерден таап бере аласыздарбы? Себеби бир дыйканды алдап койсок багбанды 5-6 жыл алданып калат экенбиз. Баягы турмес көчөт эгип алсак десем, анан кийин кызыгап турбайсыңбы уулум кел деди. Анан отурдук. Мен деди, тажик комушум бар деди.
Tacı grupunda konuşu koyuz, konuşturabız dedi, ököyüz. Budan bir 20 yıl başta dedi, şunu 2 yıl başta aytdı da 20 yıl başta Atay göçet satkan жерге барып göçet algamız dedi. Bir kıl göçet algamız dedi. Ol da bir 30'du, men de 30 alıp dedi, ekkenmiz dedi. Ekip, karap dedi. 5 yılda tüşüme girdi dedi. Komşumka ayabay sonun boldu dedi. Sonun güldödü dedi. Nemesi de ayabay sonun boldu dedi. Menipki hiç kufulmat olbaydı dedi. Bunda güldöydü dedi. Bunda arasında güldö uşuntuyla kufulmat olbaydı dedi. Ana açıkla aytayım bunu. Baldarımı dedi. Nemeye koydum dedi. Gün üttündü karatçı. Tünü su var vatağı. Je birdenke beri vatağı dedi. Paylattım dedi. 2-3 yıl paylattım dedi. Tacik iş var. Niş kılat dedi. Hiç özgörüş bolgan jok dedi. Akırandan keyin de Tacik'e barıp emi dost, kötengçilik dedi. Şu Allah'ın nemesi menen ököz komşu olup bu tübölüktü. Mana ököz ak gelip ekipti gele. Bir günde ekipti gele, bir sotda ekipti gele. Senikinde jak düşünmez, menikimde düşün berбейт. Desem 1-2 yıl aytkan jok dedi. Açtı damdap, көңілін tap, emi ол дүниеге кетсек дағы тұрмес болып қалады. Мен сұрап атам, сен айтпай атасың, мұсылманшылықта білгенде айтыш керек деп тақағанда анан айтайын болып тұр dedi. Еми сен алып келген өріктердің бәрін жул деді дейді. Бұл алдап атам, не болады ем айылам деп, ол нар ойланып, бер ойланып деді. Анан баяғы 5-6 жыл пайлап деді, еш демегеннен анан ақыры жулдым деді. Сөзіне келіп жулып, баяғы өкөз алып келген, көчет план сатып атады, алып кел деді дейді. Алып келгенден кейін жерді қаз деді, құд азым еркенде қалып дейді. Оға чейін дейді, жүн топта деді дейді. Жүн топтап қой деді дейді. Жазға чейін деді дейді. Жүнді топтадым дейді. Қанша келсін деді, 30 түге кел. 30 түге ксең 90-100 келмес жүн топта деді дейді. Жүн топтап қойын деді. Ана кейін алып келгеннен көрсетті дейді. Азық ықманы жүнді салып, баяқында суны құйып, ол су қарабайды тағаны дейді. Мен ойлапмын дейді, түні челекмен балдарына ажарқын су қарап өттірмайды дейді. Себебі дегенде дейді, сен баяғы өмір бойы өрің ошондой түсін берілі деді дейді. Менің нем дейді, бұл көчетінде судан мүчіт еткен емес дейді. Көчетінде. Қырғызда жақсы сөз бар, қырғыз жылқыға жақымыз да. Бұл құнаны да құрытып қойып тұр, тайын да құрытып қойған тұрмай бұны деп қаламыз, а? Жылқы жақсы білеміз да. Бұның дағы жаңы көчетінде судан мүчітіп құрытпаш керек екен да. Gördünüz mü? Eğer sudan müçütüp ayakında oğanda soğuk olsak, o içinde köktep, ayakında o köktep uçun yaşayır etken, yaşamadı. Oruksan bolup kalat eken de. Anan deyit, bayakı düşünme girdi deyit, karasam kut olsa Tacik köz gibi bir dey olup kaldı. Gördün mü deyit? Men sağa deyit, bekar ayttım deyit. Mağa Tacik deyit, kança göğünü tava ayttım deyit. Kırgızga bilem deyit, bekar ayttan da kılbat Kırgız deyit, şunday çalkı oyun gibi deyit. Oşol üçün men uqqanımı sizlerge bekar tarqatıp atam. Eğer men başka memlekete çıkanda uşul nememi satadı da maruz olmuş. Sen uşunu çubuk etme. Sen yollaştırdı. Jakşı söze, jakşı kıma görgözün. Biz de bekar tarqatabız hem uqpagandарға. Bunu söz tarqatsız gerek. Tarqatıp, görsötüp, zerikpey biz uşuğa ötpösök, ertеңки günü mına bizden urpaktar baldarımız, mına dolborda жазып турат, kılımdara kalçu bak, urpaktara azık zat dep. Bak kılımdara kalıp atabı, urpaktara azık zat bolup atabı. Doğru eken, uşul dolborun aldında uşun iş kaçırız gerek. Hurmatlı insanlar katışçıları. Bayakı her nerseni bilgenini aytып көрсөтүп койсоң, бұл Allah'ın алдында соғыш деп қатына. Ораз айында турабыз барыбыз. Şu бүгін Алла Таала şu тілегибизди берсин. Elimiz yurtumuz aman bolsun, тынчылык болсун ел журтта. Элдин журттун баары ушундай жакшы ыкмаларды колдонуп, эл эртең бай жашасын, жерибизде мындай сүрүлөр болбосун, экология оңолуп, жерибиз токой болуп, Швейцария дегенде biz дагы Кыргызстан деп дүнүйөгө атағы чыккан баякында бир апрель айында алайга барайын, өрүктүн гүлдөгөнүн көрөйүн дегенде бир суктандырган, туристтер суктандырган бир элге жерге айналайлы. Рахмат. Биздин тилегибиз ушу, бабалар. Мен мындай кылайын десем экен. 40'tın gereği yok endi al. Менен кийин Аржуяка белекler фото берсин. Биздин коллективдин атынан, элдин атынан ыраазычылык айтып коелу. Эсен эке рахмат эми ушунча. Биз мектепке ошерге дем өрчү таба албай, бизге эмне эгип берет экен деп алып келип, колдон колго алып эккендер мында көктөп өзүнүн жемишин бербей келет да ошочу. Мына ушундай болуп жакшы ыкма менен эгип берип атасыз. Кудай кааласа сиз айткандай түшүмүн алайлык, түшүмүн сатайлык, урпактар жесин ыйлайм. Мен наразы болдум да Тажикке. Ошол эле айтып койсо, ошол эгишип жакшы болду. О 5-6 жылдын убагында турбайчы. Сырда илими сыр экен. Ошо сырыбызды ушундай бекер айтып ушунча баарыбызга үйрөтүп атасыз. Чоң рахмат. Сизге да ишиңиз ийгиликтүү болсун. Тез колуңуз үй болсун. Дайым ушул элдин кызматында болуп жүрө бериңиз. Биз дагы ошол бекер келген нерсе деп таштап койбой аракет кылып
Qarab jaqşınaqağı özünü iyi bolabız Xudo kalasa mına ayıl menen, okçularыбыз menen, kollektivimiz menen. Tinch bolуңуз, rahmat. Esenge de bir iki söz ha. Esen buna uşunça okunu жүргүзүp, şu ellerden bарын çoğulttu şerde iki ıkmanı görgözdün. Uşul ıkmanı Xudo kalasa biz dağı tamaşa eretinde aytып otasың. Biz de beker tarqatабыз, görбөй калган, келбей калгандарга. Soğa işine iyilik. İşteyver, el için hizmet kılıp жүрөбөр ha. Hem katarına akça kadar versin. Masalın алдында дәвірінсе айтып қояйын, мына бізде жылда жақсы жүрілгі барды, 10 жылдық, 20 жылдық депче. Мына 10 жылдық, 20 жылдықтың балдары келгенде, қыздары келгенде сізде тартылмай айтыңыздар. Құрметті юбилейный егелары, мына 20 жылға келдіңер, сіздердің аттыңардан 20 түп жаңа алып бергіле бізге. Біз егейлі деп. Тура ушулға өтіп кете тұрған болсақ, біз аябай жақпы. Сатты албайсыздар. Спонсор өзімен өзі келіп атады. 10 жылдықтар айтыңыздар, бір 10 түп көшет алып бер, бізге мишті алып бер, бадам алып бер, же өрік алып бер, мынандай жақсы тоқтауға деп. Көрдіңіздер бе, алып алдар сөз алып береді, өзіңдер естелік қалсын дейді, мектебіміз көрікті өсін дейді, жеріміз көрікті болсын дейді. Көрдіңіздер, таяр спонсор. Үшін сөз қолданыңыздар, юбилейді жүнді суға жерге салбаңыздар. Суға саңыздар, алып чиритіп ет. Есіңіздер болсын, бұл тұр қайрақы анандай бет толордың борына. Su barbagan жерлерге екен да. Су барбаған жерлерге. Су барған жерге кәдімгідей баштағы өзінің ықпамен егеңіздер. Бұл су барбаған, су жетпеген жерлерге. Анда біз дейгі мектепке де барышымыз керек, алжақтағыларда күтіп өтады. Ана құрметті директор, азырчы мына көшеттердің барын егіңіздер. Мен Құдай бірсе да 2-3 күннен келіп, көріп кетем барынша. Бұдан кейін постоянно сіздердің мектебіңіздерді, бұдан кейін мектептерді біз Гостекетөкен инспекция Ала Чоңырының басқармалығы Шепкалауыздағы азырқы еккен ықмаларды, чикенкалаған ықмаларды, қиыштырған ықмаларды үйретеміз біз. Бізде атай оққан балдар бар. Söz kaldırmazlar da mı? Göçetler geldi. Ha söz yiyiniz birinde kaldırmayız. Var sizlere bekir bilgenizlerden bunlar akça turat özü. Onlar mehnat kılgan. Küçük işlerler mehnat kılgan şunu. Boş gerek yok. Onlar bekir bir dostlar geçe. Buna elge aytып коя турган нерсе да ошол жерден пайдаланып айтып кылайын. Мен да ушу багбанчылык боюнча 4 жыл окугам. Тажикстандан барып Гүлдон деген айылдан үйрөнүп келгенмин да. Кийим эмагыла турган болсо, алма өрүктү кыйыштыра турган болсо, любой нерсени даракты. Келе бериңиздер, мен көргөзүп берем. Ыкмалары өтө көп. Биз бир эле ыкма менен жүрөбүз, онун ыкмалары өтө көп. Барсаңыздар бекер үйрөт, көргөзүп берем. Үйгө келип келек чыгып беребиз. Ошол үйдө көргөзүп айтып коеюн да. Оягы бекер. Батаздын айрыкча окуучулар уксун. Мага төштөгү жаңгактарды ылдый каратып көчүрбөгүлө. Одан келсе ылдыяктан өйдө каратып көчүргүлө. Балдар мына көрсөк күчүр баса берет экен. Ушунча жаңгак керек болсо мага баргыла, ошол мен жөн эле беремин. Үйдөн. Ушу үйүңө бир жериңе жаңгак эккиң келип атса. Анан айылга 1-2ден ашырбагыла. Алганды бүт жылга мына тескелерге эккиле. Келечекте биз дагы силер дагы ушу чоң бактардын түбүндө отуруңар келет. Азыр биз барасак ич бара жок доллардан башка. Эми эсенге рахмат. Эсен алып душа түшүндүрүп атат. Мындай кылып ичим түшүндүрө албайт. Эсен иштерин ийгилик. Пайдаланып Алла таалам ушу баардыгыбызды тынч кылсын. Жамандыктардан алыс кылсын, жакшылыктардан насип кылсын. Баардыгыбыз аман болойлук, бар болойлук. Ушундай көчөттөрдүн ар бир эккенге Алла таалам жүрөгүнө салсын ушу балдардын. Силерге да салсын. Эсен иштерине ийгилик. Дайыма ушинтип элдерди окутуп, жакшы маанайда жүрө берин. Барыңыздарға салам. Мынау ораза айында жолугушабыз, Куттубайда туткан оразаңыздар кабыл болсын, барыңыздар ишиңиздер ийгилик берсин. Эми биз боюнча уксаңыздар керек, мен буга чейин дагы мугалимдер кешип кеттим эле. Бүгүн атай ошол көчөттөрдү эгүүнүн ыкмасын практика көрсөтөлү деп келдик да. Мен кыскача түшүнүп берейин бир силерге. Мына жогорку класстын окуучулары отурасыңар, силерге эртең турмуш жолуна атасыңар балдарым, силерге өтө керек. Ар бир адамга керектүү нерсе да, пункт коюп үйрөнүп алсаңар, өзүңөргө жакшы болот. Айрыкча эркек балдар. Азыркы биз айтып аткан ыкма, мына биз өзүбүз Кыргыз мамлекети, өзүбүздү Алла районубузда корулайлы, биз тоолуу жерде жашайбыз. Тоолуу элбиз. Жерибиз суга тайдуу жерибиз жок десе, кайра жерибизге суу чыкпайт. Баары эле тоонун арасындабыз. Биз
Onun arasında azıcık bugünkü günü şu mal menен gana alектенип жүрөбүz да, mal gana. Эгер mal менен алектенип кете турган болсок, бул мал төплүк мал бар эле болсун, бирок жерибиздин бүгүнкү абалы деградация деп коет, мисалы жакырланып, мына жатканда жерлердин баары мындай сүрүлүп, жар болуп, ушуга кетип атабыз да бизчи. Альтернативалык жолу бүгүнкү биздин мына семнардагы негизги ошол себеп мөмөлүк багдараттарды отургузуу менен үй бүлөлүк киреше табуу, жерибизди жер көчкүлөрдөн сүрүлүүдөн сактап калуу, жаратылышка маани берүү. Түшүнүңөр да, ошону биз канткенде сактап калабыз жерибизди. Биз азыр мына абаларыбыз менен агаларыбыз менен сүйлөшсөк, бизге эч нерсе болбойт, суубуз жок, аяка суу чыкпайт дейт. Туура суу мына бетти, мына тоонун арасын суу барга мүмкүн эмес. Табигаттар жол бербейт. Эгер сотурган болсок, бирде болсо бирде көчүп кетет дагы, жер көчүп болот. Ошол себептен биз азыр баягы биздин ата-бабалар айрыкча мына коңшу өзбек, тажик эли колдонуп жүргөн ыкмаларды үйрөнүп келип, ушуну кыргыз элине таркатайлы дагы, биз дагы ошол элге жеткизип, элибиз ошонун аркасынан жакшы жашасын, байгер жашасын, жер сактап калайлы. Керек болсо мынандай 1 апрель айында Алайга келгенде өрүк гүлдөгөн мезгилде, бадам гүлдөгөн мезгилде биз Алайга барып сөткө түшөлү, көрүп келели дегенде келечекте туристти чакыртылган аймак айылына деген ниетибиз бар. Мына кече мына Канат деген илим экөөбүз мына Узун жылга деген жер бар, биринчи майга кире бериште. Бүгүнкү күнгө чейин мына 100 түп өрүк болуп калды. Мына 100 түп ташып калды. Гүлдөгөнү мен атай кече алып келдим. Гүлдөгөн мезгилде, жөө мезгилде айтсаң, эч ким тааныбайт экен, көрбөйт экен. Гүлдөгөндө айырмаланып турат. Барып тарттырдык. Барынчы ошол жерге эч адам барып менет кылган эмес. Паранда менет кылды. Канаттуулар гана. Себеби дегенде ошол лескоздун берки жакта ошол жерде бир өрүк бар. Ал жерден биринчи майдагы айылдардан карга козгон, сагызган, бактек көчкөндөр жеп, иштеп барып, караганын үстүнө барып жеп, сөөгү түшүп калып, 30 жыл, 40 жылдан мал жеп жүрүп, бүгүнкү күндө мына көзгө көрүнүп калды. Алла Таала мусулман халкыбыз бар. Алла Таала айтат да, ушу кыргыз элин ушундай момун калк эле буларга көрсөтүп, көздөр сайсаңдагы жетпейт эле деп Алла Таала бизге көрсөтүп атат. А башка эл изденип атат буга ошол нерсеничи, издеп илимдин негизинде эгип атат. А бизге Алла Таала ушу парендар аркылуу көрсөтүп атат да, бул силерге мисал эле болсун айтып атам. Мына күчү кетип кандай карасаңар, момент азыр гүлдөп турат. Көрдүңөрбү? Кудай буйруса дагы 5 жыл турсак, ошол жер токой болот. Гүлдөгөнү 100гө жеткенден кийин артында 300-400 турат. Гүлдөгөн мезгилге жете элек, сөмөйдөн жоонак биреге жетип калгандар турат. Алар гүлдөй элек да. Көрдүңүздөрбү? Ошону айтып атам мен жана немеге өкмөт менен биринчи март чогултуп, мен чогулуш кылып, элге түшүнүп айтайын. Рас колдон келбейби, эге албайбызбы? Зыян келтирбей, тийбеген ошолорго сактагыла деп айтайын деп атам да. Бул эми силерге айтып кое турган нерсе балдарым, силер уккыла. Барыңарчы, билгиле. Анан эмне себептен сиздерди мына жериңизди тандап алдык мына. Мына жер, анау жерде бадам өсүп турат, гүлүн төгүптүр. Жапайы бадам. Өсүп турбайбы? Ичкибек келмес, ошол эле жерге, ошол эле сорттун биз этине мысканда ширин бадам колдонуп атабыз. Эгип атабыз. Өсүп турат. Бул көрдүңөрбү, эч кандай илимдин кереги жок бергечи. Бир жактан алып келип өсөбү, өспөйбү деген сомнение да кылыштын кереги жок. Себеби жанда жапайы өсүп турат. Ошону эле технический баягы колго келип турган биз эгебиз. Эгер бир түп ошол бадам 10 килограмм, 12 килограмм, 14 килограмм чейин түшүм берет. Базарга барсаңар 300 сом, 400 сом килограммы. Биздин элге ушул ягын түшүндүрбөсөң түшүнбөйт да. Биринчи прибылын түшүндүрүш керек. Ошонун пайдасын түшүндүрүш керек, ошондо жетет. Азыр жүндү топтоп коюпсуңар, балдарым, рахмат силерге. Ушу жүн менен кандай эккенди, ошол суу ичпей өсө турган ыкмасын көрсөтүп берем. Анан эми таш болгондо, таш жок экен, жогору жакка таш менен дагы ушундай ыкма көрсөтүп, таш менен дагы эгет, таш менен дагы куда ошондой кылып суу барбай эксе болот да. Onu da bir olsa göçüp берем силерге. Эми бул азыр биздин долбоордо, мына азыр биздин долбоор бар, кылымдара калчубак, урпактарга азык зат деген долбоор бул. Кылымдара калчубак, урпактарга азык зат деп. Ушу урпактар ошол азык заттан пайдаланып, азыркы Кытайдан келип аткан печеньеди, шириндиктерди, конфеттерди жебей, ошол өрүккакты, мисте, бадам, жаңак жесе, алда канча эч олмада чың болот. Меңер өсөтүн жатканда келечекте баягы
денсаулықты халық ел болып өсеміз. Бізше қолымызда тұрған нәрсені пайдалансақ, ошоға жетеміз да, пайдаланбасақ, онда Қытайға Қытайдың қолын қарап, басқа өлкелердің қолын қарап, бізде ешнәрсе өнбей, өзіміз де байбай, еш тұрмысқа жетпей жүре береді сонда. Орта жолда бүгінгі күнде. Ана неме мал бойынша да айтып қояйын. Бізде алайда 4 мың малмен жамбағып келгенбіз. Бүгінгі күнде мал үшін алайда су ғана бекер, ауа ғана бекер. Су мен ауа ғана. Қалғаның бәрі сатылу. Қара судан осыны сатып келіп табыз. Тұра, шөбіндағы, жеміндағы, вакцина бар жол сатып келіп табыз. Себебі бізде суға жер болған үшін тойыт теге албайбыз, жем, арпа бұда еге албайбыз. Ошон үшін альтернативалық жол таңдап біз сөз жаққа ой келешекте қаншалық ерте барсақ, ошол ерте біз түшімін көреміз да. Бұлында өзіңер елестетесіңер, өзіңер елестетесіңер деп үстіте айтып отырмын мен баяғы немеге уақыттың тартығына байланысты үшін. Егер азыр даяр болсаңар, онда мен ошо ыкманы көрсөтөйүн, чогуу барып көрүп, үйрөнүп алгыла. Өзүңөр дагы үйрөткүлө башкаларгачы. Атаңарга үйрөткүлөсүлөр. Атаңар ата-энеңе барып эксин, мына желердин бар бочу татына. Мына желерге карагыла, боч же чогорбайбыз, же эч кылбайбыз. А ушул жерден биз баягы доход алсак болот, үйгүлөгөчү. Ар бир үйүбүз ушул жерден 100 килодан жаңгак, 100 килодан бадам алып сатып алсак да пайда да бизге. 100 кило өрүк сатсак да пайда да турабы? Sen ağay, bizim mektep şu sizin dolbarımız boyunca köpten beri malumat bulup, cündü toplayıp, barın tayar kılıp koydu. Даже o köçetlerin kazıp, tayarlap, uzunluğu 1,5-2 metre değil. Aralıktan 2 metre koyup, uzunlukları 20 santimetre kılıp, köylep tayarlap koyduk. Oşunda öyle, oşunda tereң değil. Oşunda öyle bizim мектеп багачылык боюнча да иштеп атабыз. Мына мектептин арт жагына 51 түп карлик алма, 10 түп неме, кайнолуу 10 түп өрүк эктик да. Багбанчылык боюнча аябай жакшы иштерди жасап атабыз. Кудай кааласа дагы ошо сиздин немеңизди алып кетебиз, алып кетебиз. Карайбыз дегендей көзөмөлдө болот. Дагы нерсе айтып коеюн сиздерге, рахмат сиздерге. Кайрака жерде турасыңар, мыналардын бар сиздердин эмгегиңер деп билем мен. Райондун любой мектебине барганда айтам, Тайшабат мектебинчи. Силерди пример кылып айтам мен. Мына ушул силердин коллектив ошо дейик коюңуздар, суга суңар жок, рахмат силерге. Анан азыр мына көчөттү Кыргыз жаратылыштуу коргоо фонд деген фонд бар, Кыргызстан боюнчачы. Ошол фонд берип атат бизге. Биздин инспекция аркылуу. Биздин инспекция ошолорду жеткирип, жер-жерине барып, коопсуздукту көзөмөлдөгөн бизбиз да. Бүгүн жердин ошолда сүрүп аткан, көчүп аткан бар коопсуздукта ошону биз көзөмөлдөгөн үчүн биз атай силерди ушу мектебиңерди баягы пилотный мектеп кылып алып, Кудай буйрса 53 мектепке чейин жетебиз. Баягычы. Анан силердин мектебиңер биринчи кадам чилтеп атасыңар да. Биз менен иштесеңер болсоңор, кийинки жылы эккенди үйрөтөбүз бил, элерге кыйыштырганды үйрөтөбүз, чикенкалганды да үйрөтөбүз. Атай уккан жогорку билимдүү балдар бар. Ошол эле көчөттөн ар түрдүү алмадан алмурутты ала турган болсо болот, алмуруттан башка алмаларды ала турган болсо, болот. Ошого окшогон ыкмалар, бул өзүнчө илим балдарым. Биология сабагы чоң илим. Түшүнүп адамгачы. Силер дагы ушул билимдүү болуп, силерден дагы орустардын мичуриндей бир мичури чыкса да кыргыздардан дагычы. Башка мамлекетте суктаныш керек. Тоонун арасынан бар ушундай бак Кыргызстанга барсак, деге кылыпчы. Рахмат силерге. İşte да, постоянно мына жогорку класстын балдар бүгүн чото эркек балдар жок да, айрыкча эркек балдар көбүрөөк маани бериш керек багачы. Тереңирээк болуп калыптыр өзүчү, чукур. Жүрөлүү. Азмаз тупрашы. Курапке балдар. Көрүп алдыңар, эртең сыралы көлөйткөн. Азыраак эле көлөйткөнбүз, калгандар. 100 түп адам экен. Ошонун баарын Азыр мен көчөттөн балдар чымын. Мына ушул нормальный. Ушунча көлөсөңөр да. Мына жер таяр болду. камнап турула. Бирөөнү көрдүм да. Ле, мынаны экен. Где-то 25 сантиметр екен да. Мына. Көчөттү коебуз мындай на положениеда. Жүнүңөр кана? Жүндөн кызат. Көөлү. Маселен мына эми тараза жок экен. Тараза жок. Мына жүндү мындай салып туруп тегеретип, тамырдын баарын бастырып чыгабыз.
Daha bitke verin cünden. Belgili. Buna oldu. Buna. Cündüz saldık ha üstüne. Gece keğerleri surayıp da cündüz üstüne koyağız böyle. Görüp olun hadi yemi suğulap geliyor. Bir çilek suyunu at. Bir çelik. Bismillah. Buna hazır cün, kurbak cün hem su olup kaldı. Buna görünüyor mu? Üstüme su oldu da cüncü. Çok kolasın. Buna. Durup dörülü. Yem uçunda kılıp durup tuprağa kayda taştayız üstüne. Bir katarıyla salma. Bunda sevmeye hissettiğiyle 3 kilogram başıyız cün sallattı. 1 kilo da az bol kalır. Bunlar cün saldık ara, toprak saldık. Buna al hazır, buna al cün hem cün bol boy, o yakta giyiz bolup kaldı, yerin altında çı. Yerin altında giyiz bolup kaldı. Bunda elestesine giyizdi, uçunda kalıp durup üstüne Su ortak çırpı. Şu cün özüne soru oldu da kupka olup kaldı. Bunun üstüne otçak sağırdaki cün aşağı kurgalaydı. Otçak kadardaki sebebi bir 10-12 santimetre toprakın tağında cün durады. Onun altında badamdın tamır durады. Постоянный bu yerге jamır jayıt, ağır başka nevde bu yerden cün özüne soru ala berеді. Nımдылықты çı. Saqtap kalады toprak altında. Испарение болбойт, буыланып кетпейт. Мындай айтканда сентябрга чейин мун сактап тура берет да. Сентябрдан кереги жок да менимче. Ошон үчүн бул өсүүсүн аябай тез өскөнүнө жардам берет. Кыргыздар айтып коет баягы мүчүп калыптыр, же болбосо мындай убагында суу кем ичип калыптыр деп коет го кыргызча айткандачы. Же болбосо кыргыздар айтат бунун тайында эле же кунанда курутуп коюптур деп жылкка жакшы маани беребиз да. Ошон үчүн дагы мына көчөт убагында суудан мүчүп калса, полнесение түшүн бербейт. Көктөй берет, азыраак түшүн берет, полнесение бербейт да. Мисалы орукчам болуп калат, араңжам болуп калат да. Ошон үчүн жүн постоянный суудан үзгүлтүксүз берип турат. Түшүндүңөр да жүндүн касиети. Биринчи, экинчи касиети тупуракта йодтун составы болот. Йод деген элемент бар. Укасыңар да. Йод элементи бул адам баласына дагы, жаныбарларга да өсүктөргө дагы керек. Йод жетишпей, боорулуу болуп калгандар бар, баякында билесиздер да туурабы? Ошон үчүн жүндө почти 90% йод турат бул жүн составында. Силер эми билбейсиңер, мына эжекеңер билет, илгери жайлоого чыкканда йод жок эле. Медицинский йод жанан урмуш алынат эле биздин чоңойлорубуз. Бир жерибизди канап, тилинип кеткенде, баягы урмушуну кийизди сразу күйгүзүп туруп басканда тып токтойт эле. Азыр медицинада йод колдонуп атат. Көрдүңөрбү, йоддун составы бар бекен? Жүндө. Бул постоянный йодду жүндөн алат дагы данегине, мөмөсүнө берип турат. Мынча айтканда йоддон дагы мукурабайт. Эң баалуу элемент йод топrak составындагычы. Эки жагынан көрдүңөрбү? Эки жагынан, бир жагынан нымдуулук сактатат, экинчи жагынан йоддун составы бар. Бул 10-15 жылга чейин чирибейт. Нан эмесчи? Жүн чирибейт. 15 жылга чейин бунун тамыры 2 метр, 2,5 метрге чейин түшүп кетет. Бадам тамырычы. Андан кийин суунун кереги жок болот, канча ысык болсо дагы. Ошон үчүн силер сомнение кылбай балдарым, ушуну сөзсүз экки эле эрикпейт. Мына көрсөттүр Алла таала. Анда өсүп турат, ичип суурган эмес мына. Ушунун эле ширини. Бул жапайсы ачыгы. Бадамчы. Көрдүңөрбү? Мына жаңгак бергесиңер, бул жаңгак туура эмес. Бул жаңгак күнгөйгө болбойт. Күнгөйгө токчу. Бадам иште өрүк болот. Мына ол жагын мынандай кылып жериңер уклон экен. Ашып калган тупуракты мындай уклон кылып кеме алып коесуңар, Мына көрдүңөр да. Мына. Түшүндүңөр барын, не себептен жүн салып эгип атабыз биз? Жүндүн пайдасы бар бекен? Эки жактан берип атат. Нымдуулук сактап берип атат, экинчи постоянно ошол көчөткө йод берип турат бул. Йодду. Бул 10-15 жылсыз
ширбейт. Өзүңүздөр билесиңер, кээ бир жерде жуу калып кетсе, кез калып кетсе, жер казганда чыгат го, ширбейди. Ошон үчүн ушул касиет бул азыр бизге жөнү сөз болуп атат. Ушул биз колдонгон методду мына биздин өзбектер, тажиктер колдонуп айтып жүргөнү айткан эмес. Кыргыздарга вообще бул секрет болгон. Bunday нәрсе. Biz ошону билип, көрүп алып туруп, анан келип биздин элге айтайлы, дейли, көрсөтөлү дейт. Бул кээ бир багбанчылар секрет кармайт деп айтпайт да, бул ошол секреттердичи. Өзүм гана иштетейин, өзүм гана болсун дейт да. Ошон үчүн биз силерге үйрөтүп атабыз. Быйыл ушуларды эккенди үйрөтөлү, келерге Кудай буйрса башка жутты алып келебиз. Анан кыйыштырганды үйрөтөбүз, чикенкалаганды үйрөтөбүз силерге. Силер үчүн деп үйрөтүп атабыз да, атай айрыкча ошо силер эртең үйлө курасыңар, үйлө болосуңар, ошондо кереги тиет. Эми кийинки өтөлү, мына үйрөндүңөр да. Азыр эми баягы силердин немеңерде таш бар, ана таштарчы. Ошол таштарды адимки эле салып, ого жүн салбайт, үстүнө бар корумдагандагы үйөт дагы ошо коюп коет. Ол таш дагы немени испарение кылбайт сууну. Жаңбыр жаган сайын тайнап түшүрөт, таш тайнап сиңе берет, испарение болбойт. Erten менен келет деп чыгып, казып, отуруп, кайра убара болуп түшүп, кайра эмне болуп да? Саат 10-да деп оларга айтып койду береді. Чарчаганда морозонун күндө. Болбосо, мына балдардын көпчүлүгү да мороз. Жүн салбагыла. Көчөттү коюп алып туруп, үстүнө жүн салгыла. Бүгүнкү өрүп гүлдөгөн мезгил апрель айында. Ошол менин артымда турган жылган ичиндеки бүгүн 100 түптөн ашып калды өрүктөрдүн гүлдөгөнү. Ал эми гүлгө чейкилери андан дагы көп. Жылдан жылга өнүгөндери 30 түптөн кошулуп келүүдө да. Бул жерде мен айта турганым, мына эч кандай суу ичкен жок бул жерде, эч ким көз кылган жок бул жерде. Адам баласы эккен эмес, колунда тийгизген эмес буну. Ушу парандылар. Мына жерде айылда өрүктөр өсөт төмөн жагында, андан төмөн жагында лескоздун багы бар, ал жерде өрүк жаңгат өсөт. Ошол жерден пышкан мезгилде канаттуулар, барга куздун, сагызган, кептелдер жеп, сөөгүгө чейин көтөрүп алып келип жеп, сөөгү түшүп, ошо сөөгүнөн өскөн өрүктөрдү көрүп турабыз. Ушунун жанында алмалар бар, ушунун жанында жаңгактар бар. Булар эч кандай суу ичкен эмес. Бүгүнкү чейин наоборот, мал жайыптуу жер, бул малдар жеп, жылдан жылга ошо мал жеп чыккандардын андан да ошо жоон оруп отуруп, ар 20-25 жылда бүгүн көзгө көрүнүп отуруп да. Эми ушундай жерлерди биз бүгүн өзүбүз турган мезгил келди. Алай районунда биз ойлойбуз, мал чарбачылыгына ылайыктуу жер деп. Жок, Алай району наоборот мөмөлүү багдарактарга ылайыктуу жер. 14 айлык өкмөт болсо, ошонун 11 айлык өкмөтүндө мөмөлүү багдарактарды өстүрсөк болот да. Мына жогорку зонада гана Сартташ, Талдуу суу, Саркмол өкмөттөрү фермерский хозяйствого ылайыктуу жерлер, ал эми калган өкмөттөрдүн барында өзүнүн жердин шартына ылайыкташтырылган мөмөлүү багдарактарды отурсак болот. Бүгүн атай биз ушу 2 мектептин базасында Корлайлы өкмөтүнүн Тайча барып жана Манзаров мектебинде ушул кургак жерлерге айтканда тоолордун боруна эч кандай суусу жок мөмөлүү багдаракта отуруу боюнча атай семинар өткөздүк бул жерде. Ошол жерге үйрөттүк. Бул жерде атай элдик ыкмалар бар эле, ошону элдин көбү билбейт аны. Ошону окуучуларга, ошол жердеги жашоочуларга көрсөтүп, 2 ыкманы үйрөттүк. Биринчи ушул баягы көчөттү ушундай суусу жетпеген, суу жетпеген, биздин тоол өлкө болгондон кийин, Алай районунун тоол район болгондон кийин бул жака сууну алып чыгыш өтө кыйын. Суу жетпейт, тоонун борун суугарыш дагы өтө опурталдуу да. Ошол жерлерге именно ошол суу карбай туруп, биринчи эле көчөт отургузган күндөн баштап ошого 10 литр суу кетет. Жүн ар бир көчөткө 3-4 карандан жүн кетет да, ошону салып туруп, анан кийин эге турган болсок, бул ошол өмүр бою түшүм бере турган ыкма да. Ушуларды элге кеңири жайтайлы деп, ушу элге жетсин деп, бүгүн ошол 2 мектептин базасында семинар өткөздүк. Андан кийин экинчи дагы бир ыкма, ошол бизде мына жерлердин көп жерлери таштуу жерлер бар.
чагылуу жер бар. Ошол жерге дагы экинчи ыкманы көрсөттүк. Бул жерде ошол таш менен орумдап туруп эккенде, себеби баягы таштын арасына жамгыр, кар кирет дагы, ол таштын алдындагы топурак ар дайым ушул нымды сактап турат да. Ошо нымдын эсебинен эч кандай суу ичпей туруп өсөт да. Андан сырткары ушу бүгүнкү күндө мына жайыттарда, биздин жайыт, алыскы жайыттарга малдар жетпей атат. Анан Кудайга шүгүр, элдин арасындагы малдар ушул жакын жайыттарда оттоп, жерлердин баары деградацияга учурап атат. Андай дегенибиз, жылаңачтанып, көп жылдык чөптөрдүн жок болуп кетип аткандары бар. Ушул акыркы эле бир 25-30 жылдын ичинде мен изилдөөмө караганда ушу мен көрүп жүргөн бір 5-6 түп жоқ, неме чөптөрү жоқ та. Атай кетейин, мына шамөрүк деген бар эле, ширин күрүч деген чөп бар эле, төтөпан деген чөп бар эле, ысмалак деген чөп бар эле, жапайчылык түрү бар эле. Вот ушулар бүгүн калса дагы аз-аздан калды, таптакыр жок болду. Ошол себептен мына жерлерде мына жер сүрүүлөр көп болуп атат, деградация көп болуп атат. Биз ушуларга элди чакырып, элди үйрөтүп, алайда альтернатива жолуна өтүшүбүз керек да. Ушул мөмөлүү багдырактарды эгип, малдага кармасын мөмөлүү багдырактарды да эгишибиз керек. Ошол айрыкча суун алышай турган өрүктү, жакшы сорттордун, жаңгактын жакшы сорттору бар, кайнолунун, мисте, бадамдын. Булар баягы мен айтып кеткен, мен көрсөткөн ыкмалар менен эксек, эч кандай сууну талап кылбайт. Ошондо биз мына жерди, экологияны сактап да калат элек, жердин кырчышында сактап калат элек, жердин сүрүлүүлөрүн, жер көчкүлөрдөн сактап калат элек да. Биз ушуну жылдан жылга ошо эл менен иштешип, элди чакырып, элге үйрөтүп, ушул ыкмаларды элге жайылтышыбыз керек. Ошондо гана биз жайыттарыбызды, жерлерибизди эрозиядан, деградациядан сактап калабыз да. Анан бир кыргызда жакшы сөз бар. Эгер дейт, ушул колуңан келбесе дейт, жакшылык кылганга же бир жерге көчөт отурган келбесе, зыян тийгизбе дейт. Мен айтып аткан мына ушул жерде эч кандай адам баласынын колу тийген жок. Эми ушу элдерден суранып кетет элем, ушуга зыяныбыз тийгизбей, кыйып кетпей, ушуларды наоборот балдарга үйрөтүп, тийбей эле деп ушуну көбөйтө турганбыздык. 5-6 жылдын ичинде бул өзүнчө эле бир жашыл зонага айланып, баягы япондордун сакурасына окшогон апрель айында ушундай гүлдөгөн, аябай сонун жылган ичи коктуга өрөнгө айланат да. Биз ушуга өтүшүбүз керек болуп атат. Ушу азыр убакыт мына апрель айында дагы бир 15-20 күн бар. Алайга дагы ошо 15-20 күн ичинде дагы ушундай жерлерди өздөштүрүп, тоонун беттерине ушундай жанагы мисте, бадам, өрүк, жаңгак, кайнолу эгип калыш керек. Жылдан жылга биз ушуларды көбөйтүп кете турган болсок, биз ондо ошо жерибизди ошол боюнда сактап калабыз да. Бүгүнкү өткөзгөн семинардын долбоору дагы бул кылымдарга калчу бак, урпактарга азык сат деген теманын алдында өткөздүк. Себеби ошол биз бак кылып калтырсак, биздин урпактарыбыз ошол бакты да улантып кетсе, өздөрүнө да азык зат болот. Жанагы мен айтып аткан деградацияга дагы жол бербей турган болот элек да.